Ассаламу алейкум достар. Кутман күнүңүздөр менен бүгүн 10 август. Алдыбызда көрүнүп турган үч коргон кесе. Сол жагында Шамалсай шаара. А биз дагы эле Аксы жергесиндебиз. Достор, бүгүн сиздер менен бир сонун темада. Бүгүн коон жөнүндө сөз кылайлы. Коон өстүрүү албетте бардыгыбызга эле кызык болсо керек. Себеби коонду Кыргызстандын бардык эле жеринде өстүрө бербейт. Бүгүн ошол коон бакчадабыз. Достор, алдыбызда жамырап жайнап жаткан булар коондар. Кадимки биз базарда көргөн коондар. Көпчүлүгүбүз коондун өсүп турганда көрө элек болгон болушубуз керек. Балким көргөндүрсүздөр. Мына ушул коон. Мына ушулардын бүт баары коон. Алма бактын арасында тигилген коондар. Бул коон Мырза чөлдүн коону деп коет экен, узун коон. Тоордоп, бышып калган мезгилде келип турбуз. Жалбырагы мынакей, жалбырагын көрсөңүздөр, кадимки эле бадыраңдын жалбырактарындай болгон жалбырактар болот. Бул коондар эрте жазда тигилген коондар. Азыр быш бүтөйүн деп калыптыр. Коондар мына ушинтип узун сойлоп барып коон салат. Мына бул быш элек кора коон. Тигилишин көрсөтөйүн. Коон мына эки бетке тигилет дагы, ортосунан пленка жабылат. Ортосунан мына ушундай кара тамчылаткыч суугаруучу шлангтар жатат. Коондун полеги оңго, солго жаткырылып өстүрүлөт. Мына достор, мен эки бышкан коон алдым. Бакка келгенде сөзсүз коон алып чыгып кетишин керек экен. Албетте бекер. Эгер коон жеймин десеңиздер, бекер союп берет экен, келиңиздер, коон жеп кетиңиздер. Мына достор, бактагы коондар. Бышкан коонду кантип билсек болот? Мына бышкан коондун биринчиден түсү саргарат, экинчиден сырты, кабыгы мына ушундай тордойт. Анан жаңы үзүлгөн коон, мына үзүлгөн жерин көрсөтөйүн. Мына ушул жери, мына ушул жери. Ширелүү боло турган болсо, анда өтө ширин коон болот экен. Тандаганда мына ушундай тандайт экенсиздер. Элибизде бир мындай жакшы сөз бар. Дарбыздын жеңилин ал, бышкан болот. Коондун оорун ал. Канчалык оор коонду алсаңыздар, ал коон ошончолук бышкан, ширин болот. Коонду билесиздер, өтө ысыкты жакшы көрөт. Бакканды дагы жакшы көрөт. Канчалык жакшы баксаңыздар, ошончолук жакшы коон берет. Мына достор, сайдын ташындай болуп эле жатып калыптыр го коон. Коон бакка киргенден кийин коондун бүт баарын эле жей бергин келип кетет экен. Силекей дагызып. Мына достор, бул жердеги коондордун ар бири эле ширин болуш керек. Коонда быш бүтүп калыптыр. Коонда билесиздер, витаминге бай келет. Коондан көп жеп туруңуздар. Адрести айтайын. Башында кайталап кеттим. Мына турган, көрүнүп турган үч коргон кесе. Ошол кестин көпүрө менен өтүп,
дария жээктеп келсеңиздер, мына ушул жерге келесиздер. Келип, когоноз тийип кетиңиздер. Мынакей. Сайдын ташындай болгон коондар. Мына коондар. Мына достор, коон бактарлап келатып, Ашкабакка дагы туура келдик. Булар Ашкабак экен. Чын айтсам, Ашкабактын кандай сорт экенин билбейм. Бадыраңдан чоң-чоң, майда сорттуу Ашкабак окшойт. Ойбой. Бул не деген сорт? Балким билсеңиздер комментарийге жазып коюңуздар. Мен да багбандан сурайм. Азыр багбан жок. Бут коерго жер жок. Мына көрүңүздөр. Бул Ашкабак экен. Коон бактарлап келатып, Ашкабакка туура келдик. Бул жагы Ашкабак окшойт. Бул жагы дарбыз экен. Эки катар, анан бул жагы дарбыз экен. Мына достор, чөптөрдүн арасында эле домурайып жаткан дарбыздар. Сонунга бул жагы дарбыз бак экен. Мына дарбыздар. Бул жагы дарбыз экен. Кече бир жакшы бир сөз уктум биринчи жолу. Бекболот аке, дарбыздын жүрөгүн жегенсизби деп сурайт. Албетте дарбыздын жүрөгүн жеген эмесмин. О, бекинип аткан дарбыздар бекинип калыптыр. Чөптүн арасындагы дарбыздар. Азыр Данияр уйкудан турса, суранабыз дарбыздын жүрөгүн көрсөтчү деп. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр Даниярды уйкудан тургузуп, дарбыздын жүрөгүн сурайбыз. Дарбыздын жүрөгү каягында экен. Даниярды барып уйкудан тургузуп келдим. Данияр азыр дарбыз поляга кирип кетти. Данияр, дарбыздын жүрөгү каеринде болот? Дарбыздын жүрөгүн кантип жейт көрсөтчү. Бир муштай да? Бизде дарбыздын жүрөгүн эле жейт да. Дарбыздын жүрөгүн эле жейт да? Кайсы жүрөгү? Кана жүрөгү? Ошол жүрөгү, кана? Ошол ортосундагы жүрөгү ошол. Болду ошол, Болду, калганы алып кетет. Калганы калат. Сонунга неге ошондой кыласыңар? Калганын эч ким эле жейт. Дарбыз көп да. Жеп көрөлүчү. Эмне себептен мындай кыласыңар? Союп жебейсиңерби? Жеп көрөлү да. Дарбыз көп да. Дарбыздын эттүү эле жерин жеткесиңер да. Калганы калат ошол бойдо. Ойбой. Бул эмне себептен ошондой бычак салып жүрбөйсүңер да жаныңарга? Мына достор, дарбыз таласында дарбыздын жүрөгүн негизги эттүү эле жерин жейт экен. Калганы ушул бойдон калат экен. Данияр мына 4 дарбызды алып келип, жүрөгүн жеп аткан мезгил.
ортосындагы эттүү эле жерин жеткесиң да. Даамы жакшы болот ошол жердин. Даамы жакшы болот ошол жердин. Мына достор, биз ушул жигиттин полиясындабыз. Мына ушул жигит дарбыз өстүрүп жаткан багбан. Быйыл ушул сортту тийишти. Бул кандай сорт экен? Вандер деген кандай сорт экен? Сорт жакшы экен? Сорт жакшы. Түшүм кандай болду? Кел, интервью берип койбойсуң? Түшүм жакшы болду. Түшүм жакшы болдубу? Канча üzüm болду быйыл? 3-чү üzümü да ал. 3-чү üzümдү да терип саттыңар уже. Бул уже терилбейт, калат ушул бойдо. Алып чыгып сатпайсыңарбы? Алып чыгып сатканда Актабайбы? машинанын жол киресин. Машинанын жол киресин актабайт. Азыр жылкыларды кой берипсиңер го бунун ичине. Жылкылар жейт да эми, Уйлар жейт. Уйлар жейт. Уйлар дагы бар бу жерде. Мына достор, сиздер менен бүгүн биз Данияр менен дарбыздын жүрөгүн жедик. Буюрса бүгүн жол тартабыз. Данияр, сага рахмат. Бүгүн бизге дарбыздын жүрөгүнөн ооз тийгиздиң. Мына достор, калганында жүрөгүн алып берейин деди эле, жок, рахмат деп атам. Калганын бүт жүрөгүн алып берейин дейт. Эгер дарбыздын жүрөгүн ооз тийгиңиздер келсе, келиңиздер, сиздерге мына ушул жерде Данияр постоянно ушул жерде болот дайыма. Дарбыз келсе дарбыз ооз тийгизесиң да жүрөгүнөн. Буюрса, мынакей келиңиздер, келип дарбыз жеп кетиңиздер. Заманыбыз тынч болсун, мен сиздер менен коштошомун. Тынч аман болуңуздар. Мына достор, Данияр экөөбүз 8 дарбызды жарып жедик. Болгондо дагы жүрөгүн гана алып жедик. Ушул дарбыздын жүрөгү бир гана дарбыз полияда гана болот экен. Достор, сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.